Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары, баарыңыздарды кутман күнүңүздөр менен деп экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Бүгүнкү күндө Талас шаарынын ушул центральный трасса Ленинаны баардыгыбыз жакшы билебиз. Ушул Ленина менен Кированын бурчунан кесилиш жеринен ушул жаңы салынган там эски там менен сатка чыгып жатат. Под бизнес ылайыктуу курулуш строительный материал магазинин билебиз. Ошонун жанындагы ушул угловой үй сатка чыгып жатат. Бүгүнкү күндө экран аркылуу мен сиздерге бүт баарын чагылдырып берем. Сиздер экрандан алыстабаңыздар. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бисмилла деп киргенде мына ушул жерде эски там бар экен. Жалпы участоктун аянты 9 сотик экен. Ушул эски тамдын артында жаңы заманбап стилде ремонту менен салынган ушул кирпичный жакшы үй бар экен. Тамдын размерин айта кетели, тамдын размери 15 ке 10,5. Азыр мен сиздерге үйдүн ичине кирип толугу менен тартып берем. Жана коро жайын бүт бардыгын кандай шарттар менен салынганын бардыгын мен сиздерге тартып көргөзүп берем. Бисмиллахиррахманиррахим. Кудай буйруса мына үйгө келип калдык. Кире бериштен киргенде эле ошол жерден узун холл бар экен. Үйдүн жасалгаларына көңүл буралы. Үйдүн бардыгы жакшы табит менен, дизайн менен жасалган үй экен. Отоплениясы бар, натяжной потолок. Оң жагынан баштайлы, бул жагына киргенде эле санузел экен. Санузелде кабинный душ, аристон, стиральная машина, бүт керектүү нерсенин бардыгы бар экен. Отоплениясына чейин жайгашкан экен. Андан чыгып эле солго кайрылганда бул жакта кухнясы бар экен. Кухня менен залдын ортосун мына мен көп эле үйлөрдү тартып жүрөм, бирок ушул үйдүн мага эң жаккан жери ушул кухня менен залдын ортосундагы ушундай заманбап стилде пластик айнектен тартылган эшик бар экен. Азыр мен сиздерге ошол эшикти биягынан да залдан да кирип көрсөтүп берем. Үйдү көрүп атабыз өзүбүз. Жарык, жакшы ремонт менен жасалган 5 бөлмөлүү чоң там. Мына бул жагы зал экен. Залдын да ичи дизайны толук түрдө сделано со вкусом деп коет. Ошондой болуп жакшы, лишний эч нерсе жок экен, аябай жакшы жасалган экен. Мына туугандар, мен сиздерге айтып аткан зал менен кухнянын ортосундагы эшик ушул. Үй ээси айтат, эгер баабыз келишсе, ушунун бардыгын үйдөгү турган вещилердин бардыгын тыштап кетебиз дейт. Залдан чыккандан кийин бул жакта чакан детский спальня бар экен. Үйдүн ичи толугу менен ар бир комната өзү евро ремонт менен обойлонгон, жакшы жасалган экен. Коридорду да көрүп атабыз, коридордун кенендиги дагы аябай жакшы экен. Детский спальнядан келгенде бул жакта да 3 бөлмөгө эшик турат. Сол тарабында бул жерде дагы бир спальный бөлмө экен, уктоочу бөлмө. Бунун ичи дагы толук түрдө жакшы дизайн менен, ар бир дуалы өзүнчө обой менен чапталган жакшы үй экен. Бул жакта да түз киргенде бул жагында да дагы бир зал бар экен. Бул залдын ичинде дагы жасалган ремонту аябай жакшы жасалган экен. Люстраларын көрүп атабыз, софиттерин. Жакшы ремонт менен жасалган зал экен бул дагы. Залдан чыккандан кийин бул жакта дагы бир чоң спальня бар экен. Бул спальнядын ичи дагы аябай жакшы жасалган экен. Мага негизинен бул үй жакты, себеби ар бир бөлмөнүн өзүнүн индивидуальный проектиси бар экен. Жана заманбап стилде обойлорду чапталган, люстралардын өзүнүн ордунда турушу. Негизи эле бул үй азыркы биздин современный типтеги жакшы ремонту менен салынган үй экен. Басым байланыш телефон аркылуу 0737 88 77 аркылуу байланышып билсеңиздер болот. Бул жерде сырткы пристройкаларын да тартып берейин мен сиздерге. Бул жерде жаңы салынган летний тапчан бар экен. Жана бул бөлмөдө топка жайгашкан экен. Бул жерден электрический дагы жана от жагып үйдү толугу менен жылытса болот. Толугу менен трубалардын баары кеткен. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул топкадан чыккандан кийин үйдүн бул тарабында
кемеге жайгашкан экен. Мына очоккана. Очоккананын азыркы учурда акыбалы жакшы, жаңы салынган экен. Бул жакта өзүнчө складской комната бар экен, бирок тилекке каршы азыр жабык экен. Үйдүн участогу мына ушул үйдөн сырткары 1,5 метрден кийин бүтөт экен. Негизинен мага үй аябай жакты. Кимде кимге жакса сөзсүз кабарлашып, бул үйдү алсаңыздар болот. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар.